Борбордук Азиядагы 16-18 кылымда өкүм сүргөн феодалдык мамлекет. Темуриттер мамлекети ыдырап кеткен мезгилде Шайбани хан тарабынан негизделген. Хандыктын борбору 16 кылымдын аягында Самаркандтан Бухара шаарына көчүрүлүп, мамлекет Бухара хандыгы деп атала баштаган. Абдулла хан тушунда 1557-1598 жылдар өлкө күч алып, аймагы кеңейген. 1573 жылы Балх жана Фергана, 1576 жыл Ташкент, 1582-83 жылдар Хорасанды, 1593-94 жыл Хорезмди басып алган. Россия менен соода жана дипломатиялык мамилелерди түзгөн. Абдулла хандын өлүмү, андан кийин анын уулунун өлтүрүлүшү менен Шейбаниттер династиясынын бийлиги бүтүп, Аштраханиттердин доору башталган. Бул мезгилде Бухара хандыгында ич ара согуштар, Иран, Хива хандыгы, ошондой эле казактар менен кагылышуулар болуп турган. 1740 жылы Ирандын башкаруучусу Надиршахтын аскерлери тарабынан басып алынган. Надиршах өлгөн соң хандыктагы ич ара чыр-чатактардын натыйжасында бийликке Маңгыт уруусунан чыккан Мухаммед Рахим келген. Жана ал өзүн эмир деп жарыялап, 1747 жылдан Бухара эмирлиги деп атала баштаган. Маңгыттардын доорунда ич ара чыр-чатактар күчөп, Хива, Кокон хандыктары менен согуштар, элдик көтөрүлүштөр 1821-1825 жылдар Кытай Кыпчак көтөрүлүшү Бухара хандыгын алсыраткан. 1868 жыл эмир аскерлери орус армиясынан жеңилүүгө душар болуп, Бухара хандыгы Россия империясына вассал мамлекет катары кошулган. 1920 жылы 2 сентябрда Бухарада элдик көтөрүлүш чыгып, Кызыл армиянын колдоосу менен эмирдин бийлиги кулатылган жана 8 сентябрда Бухара Советтик эл республикасы жарыяланган.